Кийинки сурообуз ушул тема менен ушул эле чалап менен элдин Мен сурандым го, пожалуйста, эмне тамаша көрүп атасыңарбы, кайра эле ушул нерсени ылдык сүйлөштүк. Жок, мен башында айттым го силерге, сураныш дедим го, чалап малап деген суроо болбосун дедим го. Коям коркпа. Кандай коркутпай, силер жигиттер нормально болсоңор, мен силерге нормально болуп, маегиңерге келип бердим. Кайра ушинтесиңерди. Мен башында айткам, сурангам, андай нерсе болбосун, чалап деген тема болбосун дедим. Койлайсың жигиттер. Иштин башы бисмилла. Урматтуу жалпы көрүүчүлөрүм, ассаламу алейкум. Бүгүн буюрса Борбиевден 5 мүнөт долбоору дагы да болсо старт алды. Бүгүн бизде өзгөчө конок, өзгөчө мейман, красавчик. Ассаламу алейкум. Кандай маанай? Жакшы, рахмат, куш келипсиз. Жакшы. Сен дагы куш келипсиң биздин сыйлуу дастарханыбызга. Бүгүн буюрса көрүүчүлөрүбүз чай үстүндө биз жооп жөнөкөй эфир, анан эркин тема, эркин сөз дегендей кенен сүйлөшүп, кенен баарлашалы деп атайын Саян мырза менен бүгүн жолугушуп, туз үстүндө чай ичип отурабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар. Мына уже 7 миллион халкы бар дейт, халкына жараша даңкы бар дейт, даңкына жараша салты бар дейт. Мына Кыргыз деген жеринде Кыргыз журтчулугунда бүгүнкү салтанаттуу маеги бар дейт. Айрыңыздар кол чалалы. Бүгүнкү маегибиз куттуу болсун деп айталы. Андыктан меймандар көп узатпай эле Кыргызда жакшынакай бир сөз бар дейт. Арканын узуну жакшы дейт, сөздүн кыскасы жакшы дейт. Кана келиңиз, суроолоруңузду бериңиз. Бул тамада окшойт өзү. Биз 15 мүнөт тамадабыз. Саян мырза, бул жашоодогу эң жакын адамыңыз. Эң жакын адам, жүрөгүңүзгө жакын. Эң жакын адам бул биринчи очередте апам. Бардыгыбызга апам. Экинчи сурообуз, жашоодогу эң жакпаган инсан. Андай инсанга мен андай инсандарды эч качан жүрөктө алып отургам. Андай инсандарды мен көз астымда мындай айтканда коюп коем. Эч качан жаман кеп сактап башка жүрөктө жок. Баары мен үчүн баары да жакшы. Үчүнчү сурообуз, жакын адамыңызды жоготтуңуз беле? Жакын адамыңызды жоготтуңуз беле? Кандайга дагы эмелетпиз жок. Жогото бербедим. Кудайга шүгүр. Ата-энем жанында болгону ошол эле, Кудай тааланын сурап отурган. Өтө жакшы көргөн девушкаңыз жоготподуңбу? Жок. Кыздын артынан жүгүрүп башка болуп, андай темалар болбойт эле өзү. Мислекебизден эми красавчик болсоң ошо экен. Тамаша мында. Андан сонун бул жашоодо жакын көрүп ишенген адамыңыз барбы? Жакын көрүп, негизи адамдарга ишенесизби бул жашоодо? Кандай? Адамдарга эми ишенич болбогондо жашоо кыйын болуп кетет эле, ишенебизсиң. Бирок мындай айтканда так ишенүү кыйын чындыгында. Ишене турган адамдарым ошо өзүмдүн жанымдагы досторум, айтканда ата-энем ошол эле, ата-энем ишенич бар. Кудайга шүгүр бар. Азыркы учурда карызыңыз барбы? Бар. Канча? Сыр болобуз. Көп эмес, аз эле. Эжемдин астында эле ошол. Карызым ушул үйлөнүш эле ооба. Болгон үйлөнүш эле болду ошол. Карызым болду. Ата мындай финансовый башка да жок карызым жок. Эң чоң карызыңыз бар да? Жок. Эң чоң карызыңыз. Үйлөнүш да өтө чоң проблема да. Өтө чоң түйшүк, ошол нерсенин түйшүгүн тартып аткансың да. Албетте. Азаматсыз. Бирөөгө карыз берип көрдүңүз беле? Көбүнө берип көргөм, көбүнө мындай обратно кайра кайтар дегенден уялып калат экенсиң. Мындай айтканда, карыз берип атканда сен жапжакшынакай адамсың. Бирок ошо карыз сурап атканда сен баягы эми кечип коебуздар го болуп кетет экенсиң да. Ал адамдын астында сен көп берип алып тегин, ооба. Ал берип аткан карызды кайтарып аткан адам красавчик. Эми мындай бой калып, мындай как сказать, аласың да ошол акчаны дегендей эле. Туура. Ыңгайсыз болосуң, кызыгат болосуң, берип алып, берип жаман көрүнгөндөр, бербей жаман көрүнгөн жакшы экен, Ушул макал туура экен, негизи кыргыздын макалычы. 16 сурообуз. Элдин баарысы сени жаман көрсө дагы, кайсы инсан сени жаман көрбөй? Жамандык кылып турсаң дагы, апам.
апабыз э. Апа. Негизи бул суроонун баардыгы эле негизи апабыз деп айтып атат. Негизи апаларыбыз бар болсун. Апаларыбыз бар болсун, үйдүн ичи жарык дегенде э. Апа бар. Жакшысыңбы, жамансыңбы апага бир дейсиң да. Азыр эми бир аз башка турма ой жүрүктө турган суроолор, логистик суроо деп койдум да айтканда. Логистик суроолордон берейин. Биринчи суроолорубуз ким отуруп жүрөт? Ким отуруп жүрөт? Жүргөндөр барбы? Эч ким отурган дейм. Ооба, чалып ичип 5 күн отургандар дагы бар. Мен деп коем. Эми билбейм, отуруп жүргөндөрдү билбейм, ошо отуруп сигендерди билем да, ким бар экенинчи. Дагы ошол отуруп жүргөндөр, мен ташбака деп айтайын десем, ал жатып алып жүрөт. Ооба. Отуруп жүргөндөрдүн билбейт экенмин. Суроонун жообун айтайлы же комментарийга жазсын кандай? Комментарий интересно, комментарийга окугумдай өзүм таба албаганым үчүн комментарийда окугум келет. Ушул суроону сыр боюнча кыла берсин. Комментарийга жазыңыздар обязательно, ошол жактан жоопту билип алайын. Андан кийинки суроону беребиз дагы деле. Узарган сайын кыскарат. Узарган сайын кыскарат. Врачкам бар да. Айтпайлай. Узарган сары кыскарат. Жүжүн. Жүжүн болсо керек билбейм. Сөл жылан болушу мүмкүн, узарган, ал узарып, кайра кыскарып, кайра узара берет. Бирок билбейм, бирок эми эркектерде жүжүн. Менин оюм ушундай. Узарган сайын кыскарат, бунун жообун айтып коелу. Узарган сайын кыскарат өмүр экен. Всё, за комментарий кетет. Макол эмне деп атат? Лимондун жартысы эмнеге окшош? Лимондун жартысы күнгө? Жок, күн эмес. Лимондун жартысы эч ойго эч нерсе келбейт. Лимондун жартысы бар. Лимондун жартысы күн. Тукум. Жок. Тукум. Чын билбейм. Узарган сайын баягы айтам да. Лимондун жарымы лимонго эле окшош болот экен. Жарымы да. Логикалык суроо. Так, кандай жылкы суу ичпейт? Чаңкабаган жылкы суу ичпейт. Жок. Так. Кандай жылкы суу ичпейт? Мен бывшая ичпейт эле, суу ичпей, судан жерес болчу. Тамаша. Суу ичпейт. Жасалма жылкы суу ичпейби? Жасалма мындай темирден же болбосо жаштан жасалган эми жылкы мындай несуществующий. Жакындашасыз. Каруселдеги не болот эсен? Сага жардам берип атам да. Жаман жардам берип атасыз. Сонун жардам. Так. Басып чуркабаган жылкы суу ичпейби? Таппадым. Шахматтагы. Всё. Ошондой эле нерсе экен, пайда жасалган. Ошондой да, шахматтагы. Ошондой. Аткендиктер салам. Кандай тамеки зыянсыз? Бар эле тамеки зыян. Өз. Тамеки, кайсыл тамеки зыянсыз? Насвай? Ой. Эң зыяндысына. Так. Эң зыяндуу насвай болобу, Бакыт жактан зыян. Кандай насвай? Ой, кандай. Кандай нас жакшы деп издеп жүрбөйм андан кийин. Шухрат бойдун насвайы. Так, эң зыян тамеки. Эң зыянсыз тамеки. Кандай тамеки зыянсыз?
жыгач тамеки андай жасалган. Жок. Кичинекейибизде багындай эмеден жасалат эле, ичинде конфеттер бар болчу. Ошонун тамеки эмесинде. Жок. Таппадым. Bunu da kalsın komentar жазсындар эле. Кандай? Өзүң сурамжылап жүрүсүз го, кандай жардам бергиле деп койсуң. Эл журт кандай тамеки зыянсыз? Кайсыл тамеки зыянсыз? Кийинки сурообуз 90 жаштагы атабыз кемпири жакшы көрүш үчүн эмне белек сатып алып бериш керек? Протез? Жок. Жанакындай таяк? Жок. Эмне жагат ошондо? Жакшы көрүшү үчүн, жакшы көрүшү үчүн. Очки? Туура. Биринчи жооп тура. Жардам берип отурду. Туура, көзөйнөк салып бериш керек экен, анан зрение кетип калат, 80 жашта болот, ал может 85те жакшы көрө баштайт экен да. Урматтуу көрүүчүлөрүм, мына бүгүн сонун эс алып, дем алып, баарлашып, Саян мырза көз олтурабыз. Буюрса Борбиевден 5 мүнөт долбоору буюрса дагы келечеги кенен, алдыда дагы көптөгөн инсандар менен баарлашабыз. Саян мырза, анан айта кетсеңиз, ошол сиздин көпчүлүк эл баягы Ошто тартылган видео менен өзүңүз айткандай, ошол тармактан сизди кандай жигит, кандай адам деп элдер баары внимание берет десем болсо керек дейм да. Ошондон кийин кандай өзгөрүүлөр болду, сизге кандай баягындай деп коет, закон чегинде мыйзам колдонулду дегендей ошол тууралуу бир көз айта кетпейсизби? Ал мезгилде баары эле туура эле болду деп ойлойм. Тилимен адашкам. Жаштык. Буттан жылган турат дейт, тилден жылган турбайт дейт. Ошондуктан баары мыйзам чегинде 5 суткадай отуруп чыктык. Баарын эл кыргыз элинин астынан кечирим сурадык. Бул нерсеге кайра кайталанбайт деп айтып келгенбиз. Баарыңыздар да билгендей эле жаштык болуп турат, андай нерсе кечиримдүү болуш керек. Ошондуктан ал мезгилдерди унуттук, кайрадан башка жаңы видео, башка жакшы видеолорду чыгарып, жакшы эмеге умтулуп атабыз. Кудайым буйруса, кыргыз элине жараган эң сонун инсандардан бири болобуз деп албетте сиздерге сөз берем. Үмүттөнөбүз, сөз берем дегенде өз кыргызча канча деле жокмун өзүмдө. Свободно сөйлөгөндү жакшы көрөм өзү. Ооба, кеңири. Негизи Саян мырзаны биз дагы баягы телефондо, интернет тармактан көргөндө башкача инсандай байкаганбыз. Кыргыз эли, кыргыз журтчулугу мен жанынан келип атайын байкайм, кандай жигит, бул ошол сөздөргө татыктуу же кандай болгон деп баарлашып атайын сурадык, тактадык. Баары бул кокустуктан атайын кылган эмес, бул дагы оюнун үстүндө болуп кеткен нерсе. Хорошо, азыр эми сиз кайсыл тармактан, кыскасын айтканда кайсыл жактан нан таап дегендей? Эми нан жашоо кандай? Жашамакчы. Рекламалар менен кандай болду? Ооба, Instagram тармактарда ошол кандай кылып жүрсөм эле ошондой эле болуп жүрөт. Ал эч нерсе өзгөрүү болгон жок. Ошол мезгилдеги чалат мезгилиндеги ал только плюска кетти окшойт дейм. То что подписчик көбөйтүп, кичине хайп жаратып дегендей ал нерсе болуп турат. Кадимкидей эле мурун кандай реклама менен иштеп атсам, ошондой эле реклама менен иштеп келем. Андан тышкары дагы үйдөгү бизнестер бар. Кудайыма шүгүр. Сонун, жетиштүү бар. Анан эми ушул эки уртугамыз дедиңиз, сизден чоң эжеңиз бар, буюрса жакшы ниеттеп жакын карада быйылкы жылы 2025 келечек буюрса, конечно, обязательно ошол карызымдан кутулуп алсам, менин үйдөгүлөрүм жөн коюшпайт, өспөйт. Ошон үчүн көрүшкүнчө обязательно биздин тойго дагы чакырам силерди, ушул эле команда менен, ушул эле дагы ошол мезгилде YouTube'га дагы чыгарабыз. Биздин тоюбузда сон маектер болот дегендей, мен уже жакын арада ошол келинчегим менен отуруп уже маек алсаңар болот. Ниетке жеткирсин. Эми
Ушул эң негизгиси биздики кыска нуска, буюрса жетиштүү болду окшойт, баарын сурадык. Сизге дагы бир суроом калыптыр. Ушул контенттериңиз бүт баягындай бирөөлөрдү турап, бир негатив жагынан десек болобу, кандай десек болобу, ушул нерсени сиз өзүңүз жакшы көрүп, ушул нерселерде мындай кандайдыр бир илхамыңыз ойгонуп, кандай ушул мен өзү чындыгында айтканда, могул азыр камеранын астында айтып сүйлөшүп аткан маегибиз ичинде жасалма сүйлөйм да. А мен өзү Instagram башка тармактарда ушул нерсеге противмин да, мындай. Жасалма сүйлөп, жакшынакай сүйлөп, жакшы көрүнүп, мындай андай нерсеге всегда против болуп келгем. Как она есть, кандай жашоодо кандай адам болсоң, ошондой эле болуп жүр деген мындай идеяны, жок идея эмес, мындай десем, ойлорду как она есть өзүңдү көрсөт деген эме менен чыгам да. Эмне деп койчу? Кандай болсоң ошондой. Жашоодо кандайсың? Өзүң көрсөт, айта албайт ам ошондой нерсени азыр. Эл түшүндү болуш керек, эл түшүндү. Жок, түшүнбөдүм. Короче, как она есть. Инстаграмда өзү көп да мындай адамдарчы. Ошон үчүн ошолордун үстүнөн күлүш максатта эмес, просто приземление мындай, приземленный форматта көрсөткүм келет да. Ошон үчүн мен тамаша көбүнчө тамашалашам. Көбүнчөсү түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр дагы бар, түшүнбөгөн инсандардын астынан дагы бир кечирим сурайм. Өз пайызы жакшы көрөсүңөр, кечирим сураткан. Ошондуктан силер үчүн кечирим сурайм. Урматтуу айымдар жана мырзалар, болушу ушулмун, тамаша үстүндө сүйлөймүн. Сурооңузга жооп бердим деп ойлойм. Кандай болсо ошондой болуш керек, кыскасы. Жашоо кандай болуп атат, ошондой кете бериш керек. Мына бүгүн дагы ошондой бизде. Кенен отурабыз, кенен сүйлөшүп, абдан сонун, мага ийгилик каалайбыз анда биз. Биздин долбоорго да бир ийгилик каалап, Ооба, силердин сонун долбоор ачылыптыр. Буюрса, мындан ары дагы силер менен дагы иштешебиз дейбиз. Токтобойбуз, обязательно только вперед. Колумда тан, алга Кыргызстан дегендей. Зор. Лайктан басып туруңуздар, катталып коюңуздар каналга. Аябай сонун передача, сонун долбоор ачылыптыр. Силерге ийгилик каалайм. Красавчик, чоң рахмат. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, чоң рахмат.